Кутман күнүңүздөр менен урматтуу трейдерлер. Бүгүн сиздер менен акыркы сабагыбыз. Сиздер менен коштошуп атканыма же акыркы сабакты өтүп атканыма мага да бир аз башкача болуп атат. Анткени дагы сиздер менен 7 күндөн бери маалымат берип алып алмашып келатабыз. Бул нерсе акысыз болсо дагы мен сиздерге чын жүрөгүмдөн, чын дилимден берилүү менен үйрөтүп атам. Мени баалаңыздар, суранам. Бүгүнкү күнгө чейин 6 сабакты өттүңүздөр деп ойлойм. Мугалим катары ошол сабакты көрүүнү талап кылам. Анткени 7 сабак силер үчүн абсолютно түшүнүксүз болуп калат. Достор, аттап көрүү, сүрдүрүп көрүү да туура эмес. Баарыны деталына ар бир мүнөтүнө чейин көрүп, конспектилеп туруп, анан 7 сабакты баштаңыз. Ал эми жоопкерчиликтүү баарын көргөн, калтырбай көрүп аткан студенттер үчүн сабакты улантып кетебиз. Бүгүнкү тема Форексти үйрөнүү үчүн алгачкы кадамдар же эмнеден баштайбыз, кантип баштайбыз, достор. Сиздердин биринчи кадамыңыздар менен чечип койгом, проблема болбойт. Биринчи MetaTrader 4 же 5 деген платформаны көчүрөсүздөр. App Store'дон же Google Play'ден көчүрүп аласыздар, загрузить этип, анан ичинен демо счет ачасыздар. Демо счет ачуу боюнча дагы сиздерге отдельно сабак жүктөп коебуз. Анда биз Markets брокердик компаниясын же болбосо AvaTrade же Gerçek & Co. Бүгүнкү күндө биз 3 брокер менен иштешип атабыз, ишенимдүү брокерлер. Ушул брокерлерден счет ачып иштейсиздер, демо счет. Бул счет виртуальный, бул жака өзүбүз бир сом дагы вложение кылбайбыз, коркпоңуздар. Эгерде минус кылып, жок кылып койсоңуздар дагы аны төлөбөйбүз, кайтарымсыз. Бул виртуальный счет для практика. Ал эми прибыль кылсак, албетте чыгара албайбыз, аны дагы эске алып коюңуздар. Демо счет ачкандан кийин көпчүлүгү демо счет ачканда дагы MetaQuotes'ин өзүн ачып алат. MetaQuotes'ин өзүн ачпайбыз, достор, брокерден ачабыз. Анткени биз рынокко через брокер киребиз да, бизде MetaQuotes рынокко алып чыкпайт, бизди брокер алып чыгат базарга. Ошол үчүн счет ачабыз биринчи MetaTrader'дан, анан экинчи TradingView деген бул программаны орнотобуз. TradingView'ну биз бул жакта анализ жасайбыз. Бул ушундай гибкий, удобный, универсальный платформа, трейдерлерге анализ жасаган. Бул платформада Форекстин дагы инструменттери бар, криптонуку да бар, фондовый дагы бар. Биз бул жактан каалаганча анализ жасап, технический, анан сделканы кайра биз MetaTrader'ден ачабыз. MetaTrader'ден анализ жасап, TradingView'дан сделка ачпайбыз, достор. Анткени MetaTrader бул торговый терминал, TradingView анализ кыла турган платформа. Түшүнүрө алдымбы? Экөөсүн адаштырбайбыз. Биздин кийинки сабактарыбыздагы анализдер баары көбүнчө TradingView'да болот. TradingView'дан анализ жасап, TradingView'дан тест кылабыз. Ал эми сделка MetaTrader'дин өзүндө болот и брокердин счетунда. Андан сырткары, достор, демо счет ачтыңыздар, сиздерге видео инструкция жөнөтүлдү. Аны көргөндөн кийин эми кийинки этап практика кылыш керек, сделка ачып коюш керек. Демо счетто коркпой разгон кылбаш керек, достор. Демо счетто дагы бул деген брокердин бесплатный акчасы экен деп дагы просто тупо жок кылып койбоңуздар. Аны дагы стратегия менен, тактика менен иштетип, демо счетто, достор, өзүңүздөрдүн стратегияңыздарды рабочий системага алып келип алыңыздар, рабочий состоянияга алып келип алыңыздар. Демо счет трейдерлер үчүн бул возможность. Сразу эле реальный счеттон баштап кетүү бул риск. Баары эле акча дароо эле үйрөнбөй туруп акча жоготууга даяр эмес, психологически даяр эмес. Биз демо счеттон өзүбүзгө уверен болмоюнча реалга өтпөй турабыз. Бул сиздердин алгачкы кадамыңыздар. Сөзсүз MetaTrader алыңыздар, TradingView алыңыздар, счет ачыңыздар, анан сделка ачканды үйрөнүп баштаңыздар. Бул сабагыбыз ооба, достор, өтө кыска, бирок кийинки ушул сабактын убагында демо счет ачуу жана TradingView'га регистрация болуп көрсөтүлгөн. Ал эми түшүнбөгөн сурооңуздарды чатка жазыңыздар. Достор, мен сиздерге 7 күн бою кантип трейдингди баштайбыз, трейдинг деген эмне, деги эле кантип акча табабыз, бул нерсени кылган туурабы, туура эмеспи, ушул суроолоруңуздардын жообун бердим деп ишенем, ойлойм. Албетте мага кайтарым байланыш бериңиздер. Мени сөзсүз баалаңыздар. Түшүнбөгөн сурооңуздар болсо бериңиздер, түшүнгөн болсоңуздар реакция көрсөтүңүздөр. Ал эми дагы кененирээк билип, базарга кирип, реальный сделка кылгыңыздар келсе, технический анализди тереңдеп, майдалап, иликтеп, жиликтеп үйрөнгүңүздөр келсе, фундаменталдык анализди, экономический көрсөткүчтөрдү
баарын жатка билгиңиздер келсе, анда мен сиздерди кийинки акылуу курста күтөм. Анткени мен башында эскерткендей, бул баалуу маалыматтар, трейдингдеги секреттер, нюанстар ар дайым акылуу жана баалуу болот. Эгерде трейдингден чын эле акча тапкыңыздар келсе, чындап ниетиңиздер болсо, анда эртерээк баштаган сиздерге оң. Анткени бул самый высокодоходный кесип болгон үчүн алдыда трейдерлердин саны көбөйөт, алдыда конкуренциянын саны көбөйөт. Ошол үчүн трейдингди канчалык эрте баштаганыңыз сиз үчүн оңой дагы, арзан дагы түшөт. Эми бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо абдан кубанычтамын. Түшүнбөгөн сурооңуздар болсо сөзсүз жазыңыздар. Рахмат.